Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Бирру абаукум табиррукум абнаукум." Силер ата-энеңерге жакшылык кылгыла, ошондо силердин балдарыңар силерге жакшылык кылат dedi. Биз ата-энебизге канчалык жакшылык кылсак, кийин биздин дагы балдарыбыз бизге ошончолук жакшылык кылат экен. Бизде дагы макал сөз бар, кайтар дүйнө деп коюп. Сөзсүз түрдө кайтып келет ал. Сиз ата-энеңизге кандай мамиле кылдыңыз, сиздин балаңыз дагы кудум ошондой сизге мамиле кылат. Айфу ан нисаиннас та'ифу нисаукум. Ушул хадистин маанысы. Силер аялдардан, жат инсандардын аялдарынан өзүңөрдү тоскула, ошондо силердин аялыңар дагы жат эркектерден өздөрүн тосот деди. Сиз кандай болсоңуз, сиздин келе турган жубайыңыз дагы ошондой деген сөз. Кээ бир эркектер бар. Мен намаз окулайын, башка кылып алайын, анан кийин чоңойгондо бир оронгон же болбосо бир таква кызды алып алам дейт. Жок. Сизге дагы ошондой жаштыгында жүрүп туруп анан кийин таква болуп алган кыз түш келет да. Сиз кандай болсоңуз ошондой болот сизге келе турган жубай дагы. Сиз ата-энеңизге кандай жакшылык кылсаңыз, сиздин балдарыңыз дагы кудум ошондой жакшылык кылат. Bir күнү Musa алейхиссалам bir күнү көчөгө чыкты. Көчөгө чыгып туруп, bir жерде олтурса, bir жерде bir бала өзүнүн атасынын аркасына көтөрүп алып, атасынын аркасына көтөрүп алды дагы келди. Келип туруп ал жерде атасынын путун жууду, колун жууду, ага суу алып берди. Анан кийин Musa алейхиссалам дагы bir жерде кетип атса, ал жерде bir бала өзүнүн атасын өтө каттуу уруп атат дейт да. Жүгүрүп барды дагы эмне кылтасың десе, жанагы аксакал айтты, урулуп аткан, кантакчы аткан аксакал айтты: Musa, теп койгун буну. Эмне үчүн? Себеп мен канча жылдар мурда өзүмдүн атам ушундай урган элем деди. Бул жашоо кайтар дүйнө, урматтуу мусулман бир тууган. Ата-энеңизге кандай жакшылык кылсаңыз, ата-энеңизге кандай мамиле кылсаңыз, балаңыздан кудум ошондой мамиле күтө бериңиз. Кыйла инна раджулан ахада валидаху лиярми фил би'ри ва ятахаллас минху лианнаху балага минал кибар атиян. Bir kişi өзүнүн атасыны bir кудукка таштайм деп жөнөдү. Атасыны кудукка таштайм деп көтөрүп алып жөнөдү. Ва ятахаллас минху, андан кутулайын деп. Эмне үчүн? Себеп атасы өтө каттуу карып калган эле, өтө каттуу жашка жеткен эле да. Аксакал болуп, эч нерсе кадыр болбой калган эле. فلما تقرب من البئر قال له أبوه لا ترميني في هذا البئر فإني رأيت فيها أبي وعند ذلك فُدِعَتْ عَيْنَاهُ. Ошол жерде жанагы атасы айтты: "Улум, мени бул кудукка таштабагын. Эмне үчүн? Себеп мен ошол кудукта өзүмдүн атамы көргөм" деди да. Мен ошол кудукка өзүмдүн атамы таштагандыгым үчүн сен мени ошол кудукка таштайын деп кетип атасың. Бул дегени эгер сен азыр мени апарып кудукка таштасаң, сенин балаң дагы кийинчерээк сени апарып ошол жерге таштайт. Азыр Кыргызстанда карылар үйү, башкалар үйү деген ачылып кетип атат. Жетимдер үйү. Эмне үчүн ачылып атат? Себеп балдар энесин карабагандыгы себептүү. Балдар өзүнүн энесин карабагандыгы себептүү бул карылар үйү. Карылар үйү мусулман мамлекетинде жок болуш керек. Ар бир инсан